жараткан мээримдүү Аллах бардыгыбыздын ушул күнүбүздү берекелүү кылып, эч качан бул жашоодо өзүбүздү унутуп калбастан, Кудайдын берген мойнубузга жүктөгөн жоопкерчилигин унутпастан, ар бир пенде өзүнүн бул жашоодогу эң алгачкы биринчи максатын Алланын ыраазылыгына жетүү деп билсе, ушул нерсени эч качан унутпаса, иншаллах бул адам Кудай бурса жакшылыктын үстүндө болот. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде айтып атат, туугандар, карагыла. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Туғандарымда ушул 18-ci аят Хашр сүрөсү жараткан ушул аятында мындай дейт: О иман келтирген адамдар, имандуулар, Аллахка ишенгендер, пайгамбар Мухаммадка ишенгендер, акырет бар экенине, эртең кыямат күндө Аллахтын алдына туруп жооп берүү чын акыйкат экенине ишенгендер, тозок менен бейиштин бар экенине ишенгендер. Аллах Таала мына ушул имандуу адамдарга карап кайрылып атат. Абдуллах ибн Масуд радиллаху анху айтат, Кур'ан Керимде я юхаллазина аману деген кайрылуу, о имандуулар деген кайрылуу болсо, ошол замат имандуулар кулактарын кунт коюшуп, ошол Кудайдын кайрылуусуна кунт коюшуп кулак салышат деле. Эмнеге дегенде Аллах имандуу адамдарга кайрылган кезде, Аллах имандуу адамдар үчүн эң сонун жакшы бир нерсени тартуулап бермекчи болуп турганы, же болбосо бул адамдарга зыяндуу болгон жамандык нерсени эскертип, ошол нерседен кайтаруу үчүн кайрылат. Кудайдан такыба кылгыла. Ар бир жан эртеңки күнүнө эмнени кам кылып койгон болсо, дал ошол нерсесине карасын. Вальтандур нафсумма каддамат лигот. Эртеңки күнгө эмнени камдап койдуң? Эмнени камдап койдуң? Эртеңки күн ал сенин акырет күнүң. Эртеңки күн ал сенин түбөлүк жашооңдогу күн. Ошондуктан туугандар, мына ушул дүйнөдө Аллах Таалага болгон иманы жок өткөргөн капырлардын арманы ичине батпастан, Аллах Таала Кур'ан Керимдин бир аятында ошол капырдын я лайтани кунту тураба, кана мен топуракка айланып жок болуп кетсем экен деп эңсеген капырдын сөзүн Аллах субханаху ва таала бизге эскертип Амма сүрөсүндө айтып жатат. Я лайтани каддамту ли хаяти, кана мен ушул түбөлүк жашоом үчүн өзүмдүн бүтүн бардык күчтөрүмдү жумшап, камымды көрүп, аракетимди көрсөм болмок эмес беле? Болот эле ошондой кылсам. Жок, ал нерсени бул жасаган жок. Бүгүн биздин жашообуз туугандар, бул дин, иман, бул нерселерди второстепенный бир экинчи орундагы бир маселе деп биз билебиз. Эң зарыл нерсе деп биз билбейбиз бул нерсени туугандар. Биз үчүн эң актуалдуу болуп турган маселе адамзаттын жашоосу, адамзаттын жашоосун жеңилдетүү, адамдын жашоосу деген нерсе эң биринчи орунга коюлуп, ал эми имандуулук, Аллахка болгон такыбалуулук деген нерсе экинчи орунга жылып кетиши, адамдардын жашоосундагы болгон эрежелердин бузулушу, ортодогу адилеттүүлүктүн жок болушу, коомдун бузулушу, моралдык жактан элдин деградацияга учурашы, уурулуктун пайда болушу, кыскасы жер бетиндеги бузукулуктун бардыгы ар бир нерсе өзүнүн татыктуу, ылайыктуу жеринде турбай, ошол нерседе куралбай калгандан улам келип чыгып атат.